мусулман адамдар эң биринчи орунда мына ушул дүйнөдө акыреттеги даражаны ойлоп өмүр сүрсө, иншаллах, бул дүйнөдө көптөгөн туура эмес кадамдардан сак болуп баштайт. Эмне үчүн дегенде, туугандар, багы орустарда бир айтылган бир сөз бар. Хорошо смеется тот, кто смеется последний. Эң жарашыктуу күлкү, эң акыркы күлкү. Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримдин бир аятында «Фальяумаллазина аману минал куффари ядхакун». Аллах Таала Кур'анда айткан бир аят бар. Тарихте бүгүн мынакей имандуу адамдар капырлардын үстүнөн күлөт. Мына ошол күлө турган күн келет. Дүйнө жүзү туугандар бүгүнкү кесте албетте бул Кудайдын берген чындык, акыйкаты. Эч качан жакшылык, акыйкат, чындык деген үстөмдүк кылып калышы бул аябай оор турган нерсе. Ошондуктан бүгүн мисалы жер жүзүндө мусулман адамдар эмес, имандуулар эмес, мына ошол динден алыс жашаган адамдардын таасири, күч, мына ошолордун таасири дүйнө жүзүнө өтүп келет. Биз мусулмандар чын айтканда бул реалдуу, ачуу чындык, мына ошондой ачынарлуу сүрөттө жүргөн абалыбыз. Ошондуктан бүгүн адилетсиздикке, наразылыкка, мына ушундай көптөгөн туура эмес, жакшы эмес көрүнүштөргө арыздануу бул өзүбүздүн кемчилигибиз. Аллах айтмакчы: «Ва ма асабакум мин мусиба фима касабат айдикум ва яфу ан катир». Мына ошол силерге келип аткан бардык түшүктөр силердин колуңардын результаты, жашаган образыңардын результаты. Ошондуктан биздин курап аткан динибиз, биздин имандуу жашообуз чектелген гана ушул жашоонун чектелген тармактарында болуп жаткан болсо, көчөдөгү туура эмес абалдардан арызданба, ыйлаба, пайдасы жок. Ошол коомдун оңолуп, жакшы болуп кетишине сен эмне салым кошуп койдуң өзүң? Жакшы жашап кетиш үчүн. Көчөдөгү адамдарды көрүп ачууланып атасың, адилетсиздик жок дейсиң, нааразы болосуң. Элементарно, мына ушул биз өзүбүз көчөдө жүргөн, машина менен жүрсөк, пробкалардын ичинде адамдардын болгон бири-бирине болгон бүгүнкү мамилеси. Ошонун өзү эле биздин акыбалыбызды баарын даана көрсөтүп айтып турат. Ошонун өзү жетиштүү. Бирөө-бирөөгө жол берип коюн дебейт. Баары шашып аткан. Бул дүйнөдө баары шашып атат. Бардыгы шашып атат. Шашканды дагы, шашпаганды дагы бара турган жери бир экенин болгонун биз унутуп калып атабыз. Андан кийин бул дүйнөдөгү дагы өзүбүздүн статусубуз, акыретибиз эмес, ушул дүйнөдөгү абалыбыз бизди көбүрөөк волновать этет. Ушул дүйнөдө жеңилип калса, ошол нерсеге ачууланып, ызырынып, дүйнөдөгү болгон көздөгөн максаттары үчүн адам жок дегенде өзү менен өзү калганда, өзүнө чын мамиле кылып, өзүнө чын баа берип, ушундай Аллах Таала көрүп турган кезде өзү менен өзү чыныгы, акыйкат, калыс эсебин жасап алсын. Ар бир инсан. Мен кайсыл жагым кыйратып эле укмуш болуп кетип атат, жана кайсыл жагымды мен эптебей кылбай жатамын. Ал нерсе үчүн эч жер кемип калбайт, абириң аброюң түшүп калбайт.